Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп чыңдаган улуттун аң сезимин жетилткен залкар инсандар улут аталары менен бир катарда турат. Ошол себептен улуттук маданиятты өнүктүрүүгө өздөрүнүн салымын кошкон залкар инсандар жөнүндө бүгүн баяндап кеңири кеп кылып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Адабият, музыкада, өнөрдө, ат салышуу азаматтык жөрөлгө төрт журтуна түгөлүнөн таанылган эжебизде Арбын экен көрөнгө демекчи. Бүгүн биздин берүү, бүгүн биздин көрсөтүү көпчүлүк көрсөтүүлөргө караганда көп нерсеси менен айырмаланат. Себеп дегенде бизге бүгүнкү студиябызга алыстан ат артып Жалал Абад шаарынан келген Кыргыз Республикасынын эл артисти, учурда Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип жаткан ажарлуу сулуу айым ашып ашып бел ашып бүгүн биздин куттуу студияга келип отурат. Ал ким деп турсаңыздар, биздин татынакай болгон эжекебиз Шахра Талипова эжекебиз. Кош келипсиз эжеке. Рахмат Айланай, чоң рахмат. Саламатсыңар. Кош келипсиз. Атайымнаке алыстан ат артып, ашып бел ашып биздин берүүгө келип отурасыздар. Кандай кыйналбай эле келип алдыңызбы? Кыйналбай эле келип алдым. Кудайга шүгүр, жол жакшынакай экен. Кар жааптыр негизи. Мен ошо кар жаса сүйүнөм да аябай дегендей. Себебин суу көп болот да садагылбай. Деги эле маданият кызматкерлери ушундай жайдыргычтыр, баягы өзүнүн чыгармачылык ишин алып жүрүп эмеспи? Анан ошол аркылуу эле сизге кыш деле андай деле баягы зыянын, баягы сизге бир болгон тоскоолдугун кылбаса керек, Ооба, эми мен эл менен учурашып алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк? Амансыздарбы? Амансыңарбы, пирамиданын кызматкерлери? Барсыңарбы айланайындар? Ооба, эми кыш болгону жакшы экен. Себеби дегенде мен дайыма ойлоп келем ушу. Кыш болсо, кар болсо, биздин көлүбүз толот да. Анан светибиз өчпөйт дегендей да. Ошону тилеп атам да. Ошону айтып атам азыр. Эң башкысы кыштай, кыздай жакшы деп атабы. Айлары өтүп баратат. Мынакей эшикте болсо таттак болгон аба ырайы, кар жаайын деп ушундай, Бүгүн маанайды көтөрүп, мына ушу залкарлар баскан жол берүүсүндө улуу залкар инсандар жөнүндө бир кененирээк сүйлөшөлү деп атайын. Сизди Жалал Абад шаарынан чакырып отурабыз. Эң алгачкы сөздө эле мына ушул азыр учурда иштеп жаткан Жалал Абад шаарында иштеп жаткан Токтосун Тыныбеков атындагы филармония боюнча бурзак. Ошол жакта эмне кызмат кылып атасыз? Кандай иштерди аткарып атасыз? Ал жакта эми мен катардагы эле ырчымын. Аерде оркестр бар, оркестрдин мурунку жетекчиси Дүйшөн Молдобаев деген болгон. Азыр маданият техникумунун мугалими, директору болуп дайындалды. Эми ушундай экен, жетекчилерди которуштура берет экен. Ошолдун убагында мага аябай сонун партитуралар жанагындай ырларды аранжировка деп коет го, ушуну жазып берип кеткен. Оркестр ошо менен ырдап атам, Кудай кааласа. Оркестр иштеп атат. Мынандай эстрадный группа бар, кудулдардын тобу бар. Мындайча айтканда, баягы кыска тил менен айтканда ошолордун апасымын. Филармония ачылганда баргам ошол жерге. Бекмамат Осмонов деген бир залкар областтын губернатору болчу, ошо киши алып барган. Ошону менен ушул күнгө чейин ошол жерде филармонияда эмгектенип келатам. Ооба. Ырдайм жандуу менен, концерттерде жандуу менен ырдайм. Эми кээде баягы тамагыбыз ооруп калат, кээде бир мындай чоң мына ресторандар чоң, спорт залдар болуп калса, анда айлана чөйрөгө жараша фонограмма менен ырдап коебуз ошондой. Деги эле ошол өзүңүз баягы кереметтүү кетментүү өрөөнү Токтогул жергесинде төрөлүп өскөндөн кийин баягы Токтогулдун суусунан деп коет го, кетментүүнүн суусунан деп. Мынакей ошол эмгек жолуңузду карап өтсөк, ошол Токтогул жергесинен алгачкы эмгек жолуңуз ошол жерден башталып бар. Анан алгач эле ушул сөздүн башын ошол Токтогул районунда иштеп жүргөн эмгек күнүңүз, ошол жакта кызыктуу өткөн мүнөттөрүңүз жөнүндө айтсаңыз. Жаштык кезде эскертпи. Жаштык кезде эскертсек, айланайын тарых ал өзүнчөчү.
Биз эми Токтогул өрөөнү өзүң айткандай укмуштай бир талантка бай. Токтогул атабыз бир ушундай бир чачыла чачып кеткендей сезилет да. Анан Токтогул элдик театры ачылгандан баштап мен балалык кезим, жаштык кезим азыр мына көз алдымда турат. Сонун деген таланттуу инсандар менен иштешим чынын айтканда. Мынакей Текебай Мураталиев деген атабыз кандай киши болгон. Асанкалы Керимбаев, мынакей өтүп кеткен адамдар. Ырыскан Ормонова деген болгон. Токтогулдан. Ооба, Токтогулдан чыккан. Асия Борсокбаева деген болгон. Текебай атанын байбичеси Патиша апа да бар болчу. Ал дагы ошо ырдап кетти да. Ошо жерде ырдап. Комуз чертчү ошентип ошо жерде иштеп жүрүп анан өтүп кетишти да. Эми айта берсек, укмуш аякта. Мынакей азыр эле сөз кылып аткан Асанкалы Керимбаев ошол жерде роль аткарчу. Бул көп кырдуу талант. Асанкалы Керимбаев да ошол Токтогул жергесинен баштаган алгачкы чыгармачылык балалык кезибиз чогуу да биз эми мен өзгөрүштөн келчү элем. Алар ошо Токтогулдун Бөкөнбаевтан ошо жерден чогулуп келишчи. Мектепте окуган, сапсары, мындай арык чырай келген бала болчу. Анан биз келгенде ал жакшынакай болуп аккордеон ойночу. Аккордеон кылып балалык кезибизде ошо сен аккордеон ойноп беришти, аккордеон ойночубуз. Ай, шудуң болгон, тимем эле мононтип кыдып эметкен бала болчу. Кийин эле эми көп кырдуу талант бар экен, көрсө нар жагында бар экен да Асан. Анан эми обон жарата баштады. Андан актер болуп, өзүн ошолорду көп билбейт болуш керек, актер болуп өзүнүн атасын Керимбайдын болуштун ролун аткарган театрда. Анан мынтип жатып алса тим эле аябай дегенде бир укмуштай көрүнүп, чоң эле актер атасына окшошуп, мен аны ал кишилерди биз көргөн жокпуз, бирок көргөндөр айтчу, атасына окшошот экен деп, канында бар да деп. Ошол Асанкалы Керимбаев менен мына Залкар Инсановубуз канчалаган чыгармалардын автору Асан агай жөнүндө ким билбейт. Анан ошол убакта эле сиздер менен чогуу иштеп жүргөндө эле ырдап кыңылдаган Шакыра ушул оонду жараттым, ушул оонду угуп көрсөң кандай болот деген сүйлөшүүлөр болчу беле? Айтчу беле сиздерге бир сырын? Анда болчу, ооба. Айтылчу. Ал анан кийин Асан мындай болуп калбадыбы? Кийин окугусу келип калды бияка келип бир. Шаарга. Ооба, искусство институту ачылып, ошондо 69-70 жылы болчу анан. Ушака келип окуйм деп калды. Анан окууну да ал аябай көп жылда бүттү да. Искусство институтчу. Бир 8 жыл, 10 жылда окуп бүттү окшойт чагында. Ошентип анан кийин бүтүп калдым деди. Анан бияктан анан такшалып, аккордеондорду дагы такшалып, оондорду жаратып, анан Токтогулга барып калчу да. Анан Токтогулга баргандан кийин анан концерт койчу. Ал убакта жандуу үн, азыркыдай каяктагы тиги микрофон, анан тигинде аппаратура деген жок ал убакта. Ал убакта кээде чырак менен деле ырдайбыз садагылайбыз. Чырактарды коюп алып эле жанагы таякты илип туруп эле таяктын башына тактаны ороп, жана эски журкандын такталарын ороп ага красин деген толтуруп алчу ал убакта. Куюп туруп ошону коюп коелу, анан кийин тиги эки жагына коюп койчубуз сону кылып. Анан эле ошол жер жап-жарык болуп эле эл деле көрүп, биз деле көрүнүп, анан кийин ошентип ырдай берчүбүз. Ошентип эле Асан экөөбүз концерт берип жүрдүк. Анан үйгө келип карасаң эле бети башың кара формалары. Бардыгы кебетен келишип калып, тишиң эле көрүнүп калчу да. Анан мен айтчы, Асан, Шакыра, мен давление алып болуп калдым. Мен давлением көтөрүлүп кетип эле 2 ырдагандан эле сен ырдап берчи мен ырларым деп, анан өзү аккордеон ойноп сизге сунчу. Анан ырларын сунчу, анан мен ырдап койсом сүйүнчү. Сен майрамдагыдай ырдайсың да деп, бак эсимде ушу менин бир концертимде келип эмеде Бишкекте анан келип анан мен ырдап атсам келип анан нар жактан гүл тандап жүрөт. Мага келген гүлдөрдөн кайда нар жактан гүл тандап жүрөт да. Гүл тандап анан кийин эмне кыласың кесиң десе, мен Шакырага гүл берем деп тандап жүрөт дейт. Анан гүлдү сахнага алып чыгып анан кийин сен майрамдагыдай ырдайсың, сага ден соолук, мен ырларыман ырдап жүрөм деп ошол
экөөбүздүн акыркы жолугушубуз ошол болуп калды да. Асан экөөбүздүн көп иштештик, айылдарда көп жүрдүк, аябай дегенде ак көңүл, күлкүчү болчу. Жана Кенжеш Тиленбаева, биз Рыскүл Тиленбаева деп жүрүшөт. Анан ошого барчу экен. Мындай кичине көңүлү мындай немеси келбей калганда, баягы настроениясы жок болуп калганда, кеке мени бир күлдүрүп койчу деп. Анан Кенжеш күлдүрөт го. Аябай күлдүрөт. Ал аябай деген актриса, жакшы актриса да аябай дегенде. Анан ошондон барып үйүнө барып ашана чай коюп отуруп ашана бирдекени айтсала деле Асан күлө берет экен, ыкшып күлүп калат экен. Анан болду токтот, давленим көтөрүлүп кетти, күлдүрбө деп кайта этегинде ошентип баягы токтото албай күлкүсүн, ушундай күлкүчү, ак көңүл, адамгерчилиги жогору киши болчу да. Чынын айтам, жаш кетип калды, 49 эле жаш деген эмне бала да. Азыр 49 жашка чыккандар деле кээ бирлери үйлөнбөй жүрбөйбү, садагылар туурабы? Эми мынакей Асанкалы Керимбаев жөнүндө айтып атабыз. Анан ошол убакта баягы Токтогул элдик театрында иштеп, алар менен чогуу гастролго чыгып, анан көп жерден угуп калам да, Шахреже ырдаганда ушундай жайдары көп кишинин көңүлүн көтөргөн жакшы ырларды ырдачы деп. Анан баягы ал убакта эми баягы өзүңүз айткандай баягы шам менен концерт коебуз деп атпайсызбы? Ошол жакка барып алып деле ошондой шаңкылдап элдин көңүлүн көтөрүшүңүз болуш керек. Ал убакта ошол убакта Асанкалы агайдын ырларын ырдап жүрчүңүз беле? Ошондо жаштарга чыгып калган. Жаштарга, көп ырлар чыгып калган. Анан башка деле оюнчулардын ырларын ырдачымын мен. Атай Огонбаев, Муса Баетов, Досмамбетова апабыздын ырдаган ырларын ырдачымын. Түгөлбай Казаковдун ырдачымын, Ырысбай Абдыкадыров, Жанышбек Кочкоров. Ушулардын ырларын көп ырдап жүрдүм мен Токтогулда жүргөндө. Өзүм үнүмө туура келсе, Текебай атанын жанында жүрүп, жанагы Текебай Мураталиев жана шалдыракчы Кадырбек бар го. Ошо шалдыракчынын атасынын ырлары күчтүү ырлар чыккан да. Ошонун ырларын ырдачымын. Жана сүйүүнүн күчү керемет деп ырдап жүрөбүз го. Азыр Акингеде анын өзү башы Акинге болчу. Текебай ата өзү бир Суусамырда чыгарган экен буларын. Суусамырга бир гастролго келишип бакчылар. Анан ошол жерде бир татынакай келин көзүнө илинип калыптыр да. Анан ошондон ошо сүйүүнүн күчү керемет деп Акинге деп анан ошо келинге арналган ыр экен бул. Анан кийин Асан ырдап калды. Асан ырдагандан айтты мага мындай бийигирээк болуп, давленем көтөрүлүп, менин үнүмө туура келбей атат, сен ырда деди. Анан ошо сүйүүнүн күчү керемет. Анан Абдысатаров деген бир журналист бар. Ош телевидениясынын директору болчу, азыр Бишкекте. Ошо кишиге оондук кыңылдап ырдап бердим. Анан ал айтты, мен башкача кылып жазып берейин, ошого окшоштуруп, аял кишиге ылайыкташтырайын деп. Анан ал мага аял киши ырдай турган ылайыкташтырып, жашынакай жазып берди, сүйүүнүн күчү керемет деп. Акинге деп ырдаган жокмун. Эми Акинге деп эркектер ырдайт да. Анан ошо менен ошол сүйүүнүн күчү керемет деп Текебай атанын ырын ырдап калдым. Жанында жүрүп үйрөнүп алдым оондордун. Анан ошондо ойлочу элем да. Текебай ата ошондо 60 жаштарда болсо керек чагында. Жаш эле болуп көзүмө. Эми биз анда жаш болсок, ал кишилер 60тагы кишилер бизге чал көрүнчү да. А көзсө жаш эле болот экен да, айламайм. Алар деле жаш көрүнөт экен. Баштан өтүп атпайбы? Өзүбүз 60ка келгенден кийин. Өзүбүз 60ка келип 60тан өткөндөн кийин анан кокуй жаш эле турбайбы деп. Анан балдарды көргөндөн кийин, кыздарыбызды көргөндөн кийин, күйөө балдарыбызды көргөндөн кийин кокуй карып калган турбайбы? Улгайып калыптырбыз деп ойлонуп кетесиң. Анан ошентип Текебай атанын жанында жүрүп үйрөнүп алып, ырдап, ошол сүйүүнүн күчү керемет деген ыр менен мен чабандарга концерт коюп, концерт коюп, могу жерде Бишкекте конкурс болуп, ырлар боюнча. Анан ушул ырда мен гран-прин болгон. Сагыйпа Чечебаева атындагы сыйлыктын ээси болгом. Мен эми сыйлыктарды баарын эле айтып, мындай мактангым келбейт. Мактангым келбейт. Жок, эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахреже бүгүн биздин куттуу студияда. Анан Шахреженин баягы мен эл артисти деп эле бир наамыңызды айтып койбодумбу? Деги эле мындай карап отурсак, сизде алган сыйлыктар, эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушунчалык ар бир экен. Эми аларды деле айтып койсок болот. Себеп дегенде эң алгачкы баягы бир кичинекей грамота болсо дагы окуп жүргөндө же театрда иштеп жүргөндө эң алгачкы мындай сизди сүйүнткөн кайсыл сыйлык болду эле? Аябай сүйүнүп, эл менен бөлүшүп. Ой, мен кичинекейинде 7-класста окуп жүргөн Токтогул Сатылгановдун 100 жылдыгында бир грамота берген мага. Катышканым үчүн.
жылы 100 жылдык 89 жылы ооба анда окуучумун мектепте. Ошондо грамота берди, анан колума акча берди. Ал убакта акча 100 сом берсе, бизге 100 сом акча, ой 100 сомго көп нерсе келчү да. Ошол сыйлыктандырган мен. Ошол грамота менен баягы ошол алып келди да жакшылыктардын баарын. Эми союз жоюлуп кетти да, жоксо СССР маданиятынын атылыштыгы деген менде төш белги бар. Турат райондук. Эми айтып берсем, мен алардын баарын айтып убакыт кетирбей эле коелу. Эң биринчи алган сыйлык ошол Токтогул сатылгандын 100 жылдыгында алган сыйлык экен да. Ошондо алган сыйлыгым, чоң сыйлык. Сүйүнгөнсүз. Сүйүнгөн сыйлыгым. Кимге көрсөтөрүңүздү билбейсиз. Мактанып. Телевидениеда анда Бишкекте эле болчу. Айла-айылда азыркыдай баягы эмелер жок, соткалар жок деп көрсөтө койгонго. Азыр эми кичине эле бир жерде тамак ичип отурган деле көрсөтөсүң. Кайсы убакта бир жерде отуруп алып ар нерсени көрсөтөсүң. Азыр андай жок эле да. Анан эми Текебай ата жөнүндө айттым. Асанкалы акең жөнүндө баарын айтып бердим. Айтып бердим. Эми андан башка да мына биздин сиздин баягы репертуарда канчалаган оончулардын, акындардын ырларын өзүңүз баягы кошуп ырдап жүрбөйсүзбү? Алардын арасында ошол Рыспай, Түгөлбай деп атасыз. Ошолор Рыспай Абдыкадыров менен дагы бир чогуу жүргөн күндөр болдубу? Биздин залкар инсаныбыз, оончубуз. Ал кишилер менен чогуу жүрдүм мен. Чогуу жүрмөк тургай, ушу Рыспай акелер менен чогуу эмгек сиңирген артист деген наамды да алдык биз. Чогуу алдыңыздар. Мен Рыспай аке, Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев, Шакен Жоробекова деген алабукалык бир эже бар. 80ден ашып калды го, народный артист болду жакында. Ошол, анан Канике Эралиева, анан мен болуп 6 бир алганбыз. Ал убакта сиздер жаш. Массалиевдин убагында секретарь компартия болчу Массалиев. Акматов деген премьер-министр, Таштанбек Акматов, мына азыр эстеп калдым, эсимде экен. Ошо киши бизге тапшырган. Эмгек сиңирген артист. Ошолор менен чогуу анан 3 күн концерт бердик филармонияда. Ушул алгандар вообще. Алгандар 3 күн концерт бердик. Аншлаг концерт. Эми аншлаг. Эми сонун концерт болгондо мага аябай жаккан. Эл батпайт, куттуктагандар андан көп. Эми ошондой наамдарды ошол убакта бизге мен айтам, өзүбүздүн менетибиз менен алган экенбиз депчи. Койлорду коюучулардын арасында, уйчулардын арасында кырып, айнанай мынча кыш ушунча болот эле. Мен эми агит поездга чыкчу элек да. Анан тиги эмелердин арасына кирип кетчүбүз, жанагы уй сарай болот го. Уй сарайдын ичине жан жаганда. Кар жаганда. Жок, кар жаабаса деле киргизип агит поезд деп коет эле да, СКнын агит поезд деп коет эле. Анда силер уже төрөлүп болушуңар керек ошол убакта. Анан кирет элек да, кирип ошол жерде саанчылар уйларын сабаткан болот эле. Биз ошо уйлардын арасына кирип, сарайдын арасына кирип алып, аккордеон коомуз менен үлпүлдөгөн капурон көйнөгүбүздү кийип алып, анан ошол жерде ырдайт элек. Аябай ырдап анан кийин сыртка чыгасың да. Сыртка чыкканда анан тиги үйгө барасың. Үйгө барганда эле уйдун кыгычтан. Катнака эле. Жытырып эле. Өзүбүзгө жыттанбайт, өзүбүзгө көнүп калат экенсиң да. Ошентип нандарды алдык, чын айтканда. Анан жанагы таластандар деп коет эле, тракторлер, топурак болот, ал айдап жүрөт, ошонун чекесине туруп алып токтоп турлар постоянно. Анан ырдачыбыз жүгөрү арчыгандар, жанагындай аты деле уга берчи, эшеги деле кошулуп, ити деле кошулуп, ошол жерде отуруп алып эле уга берчи. Баягындай азыркы убактагыдай баягы концертке барам деп кийинип, жазанып алып бармай жок. Жок, аерде агит поезд, аны бирок огороддон эле барып эле. Огороддон барып, малдан барып эле. Көрүлдү, жанагы жүгөрүн арчып, мынтип ыргытып коюп отура беришчи. Биз болсо кийинип алып, суук болобу, чаң болобу, күн ысык болобу, бизге баары бир эле да. Ошол жерде туруп ырдап берчүбүз. Чындыгында ошол сиздердин ошол эл артисти, башка бир наамдарды алышыңыздар чындыгында канчалаган түйшүк, кыйынчылык, мээнет менен келген да. Эми азыр жашоо ушундай болуп атпайбы? Бир ырдап чыгып коюп, эртеси наамдар алган ырчтарды көрүп атабыз. Бирок ошол эле убакта сиздер ошол ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, ушундай кыйынчылык менен алган мээнеттин азыркы убакта үзүрүн көрүп атасызбы эми? Мындай айтканда баягы Шахра эже дезе биз
сизди көргөнгө көп киши суктанат да. Шакыр эжени көрсөк болот эле, Шакыр эже менен бир сүрөткө чыгып алсак болот эле деп. Же болбосо ошол убакта эле азыр тойдун заманы да. Тойго барганда сиз менен сүрөткө чыгып алалы деп аябай чуркап келгендер болобу? Эми Кудайга шүгүр. Андайлар толтура. Сүрөткө түшүп алалы деп, концерттен кийин деле сүрөткө түшүп алалы, костюмдарыңыздарды чечпей туруңуздар деп. Алардын көңүлүн калтырбаш керек да. Элдин көңүлүн эч качан калтырбаш керек. Себеби мына элдик адамдарды ошол элдер колдойт экен. Эл кол чаап, сыйлап, үйлөрүнө конок кылып, бизди ошондой болгон да биздин убагыбызда. Үйлөрүнө биздин үйгө барып конок болуңуз, биздин үйгө барып конок болуңуз дегендер толтура болгон. Ошон үчүн кандай киши болбосун, падышасы болобу, кайырчысы болобу, жана Омар Хайям айткандай, ошолорго биз бирдей мамиле кылышыбыз керек да. Мындай өйдө болуп кетпешибиз керек. Кудай таалам эми кечинен берсин, баарыбыздын бара турган жерибиз окшош да негизичи. Жанагы сиз менен бир сүйлөшүп отурсам айтып калдыңыз өзүңүз. Азыркы убакта биздин ушул кыргыз маданиятына өзүнүн салымын кошуп келген бизде эстирдин артисттеринен бир саналуу эле адам калбадыбы? Анан ошол убакта дагы биздин эже Шакыр эжеке ошол эстирдин бир жакшы наамына, эстирдин эл артисти деген наамын алар убакта баягы эстир тарап кетти деп атпайсызбы? Баягы сөзүңүздөн байкап отурсамчы. Анан ошол эми наамга жетпей калганыңыздын себеби, анан жетип калсаңыз кандай болот эле? Эми жетип калсам дагы көрөт элек да. Сону болот. Ошол убакта эстир тарап кетти. Жоюлуп кетти да. Жоюлуп кетти. Ошондо эстир маданиятынын аттилештиги деп наамды бергенден кийин ошол төшбелги удостоверениясы менен берди да мага. Анан ошондон кийин эле мен эмгек сиңирген артист алып калдым. Себеби Афганистанга барып келгем мен. Кырдап. Эми башка чет мамлекеттерди айтпай эле коеюн, эми бир тоолу мамлекетке Союздун убагында барып келдик. Биз деле алып барып, ошо кырдатып, оркестр менен барып аттык. Анан ошондо токтогул иштечимин мен. Анан көркөм жетекчибиз Болот Батырканов деген менин кайынем ал. Ошол жетектеп барган. Бизди Бишкектен алып барганда. Барып ошол жактан келгенден кийин ошол наамдарды бизди Москвада даярдады да аябай дегенде. Кашыкты мындай кармайсыңар, бычакты мындай кармайсыңар. Тигинтесиңер, мынтесиңер, мынтип кесип жейсиңер дегенде ооба. Анан даярдап Москвада да бир 15-20 күндөй жүргөнбүз. Ал убакта эми ошондой кылып бизди даярдап, кийимдерибизди мамлекет тигип, сөйкөп экөөбүзгө чейин ошондой кылыш эле да. Эми азыр өзүбүз ар ким өзү колунан келген эле кийип атпайбыз. Мурун ошондой болчу. Анан биздин баскан турганыбызга чейин, кандай сахнага кандай чыкканыбызга чейин, ырыбыз кандай, өзүбүзгө туура келеби, туура келбеби, худсовет деген болчу ал убакта. Худсоветтен өткөрүп, анан кийин өтпөй калсаң ыйлап калып калчусуң. Кайта кийинки жылы дагы аракет кылып кой, жөн эле бир экзамен болчу да. Негизи ошондой болуш керек да өзүчү. Мен оюмча ошондо азыр деле ошону каалайм да менчи. Ошол бизде азыр эстирдин артисттеринен мына Кайыргүл Сартбаева, Дарика Жалгасынова, Самара Токтакунова эжелер сүрөт. Анан аны менен эле ошол сиз деле баягы ошол эстирдин убагында бир отличник деген бир наамды алыш, бир медалды алыш деле азыркы убакта бир чоң сыймык. Ооба. Себеп дегенде эстир канча мамлекеттин ичинде бир кичинекей болсо дагы бир грамота болсо да ошону алышы өтө сыймык болгон да ал убакта. Мен айтпайм да, кочо баарын эле айта берип койчу болот ошо. Кыргыздын айтпай эле коеюнчу деп. Ооба, айтпай эле кыргыздын эң жогорку наамын алдым болот. Кудайга шүгүр ушунусуна. Ошо алганыма Кудайга шүгүр. Эл бар экен, түшүнгөн, бизди баалаган жетекчилер бар экен. Бизди баалаган эл негизи кол чаап, сахнага чыгарып, ошо элдин кол чапканы биз үчүн чоң сыймык да. Ошо кол чаппай деп сотко карап отургандан Кудай сактасын да. Ошо үнүңдү угуп, ошо текстин кошо текст да мындай экен, огону да мындай экен. Экөө бири-бирине эриш арка экен деп ошону угуп отурган элге рахмат да, ошо эл бизди баалады да чынын айтканда. Эми баягы эл артисти деп өзү эле айтып турбайбы? Элдин артисти, элге кызмат кылган, чыгармачылык жаатта өзүнүн баягы жүрүш турушу менен, өзүңүздүн ошо ырларыңыз менен элдин жүрөгүнөн бир жакшы түнөк тапкансыз да. Анан азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол бүгүн биздин коногубуз Шакыр эженин азыр бир клибин көрөлүк, бир жакшы ырын угалык. Андан кийин кайра эфирден жолугабыз. Ага чейин Шакыр эжеден бир жакшы чыгарма болсун, кабыл алыңыздар.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Пирамида телеканалында Залкарлар баскан жол берүүсү. Бүгүн биздин ушул берүүгө атайын Жалал Абад шаарынан келип, өзүнүн бир жакшы маегин куруп, биздин татынак болгон эжеке Шахыр эже келип отурат. Мынакей азыр эле сиздин ырыңызды койбостон ошол Гүлзат эжекенин ырын койдук. Баягы жашынакай ырын бир көрүп алдык. Гүлзат эже жөнүндө кыска нуска айтсаңыз. Эми Гүлзат аябай уюштургуч болчу да. Азыр мына берип койгонуңарга мен ыраазымын аябай дегенде эстеп коюш керек да. Гүлзат уюштургуч болчу. Биз мынакей азыр кыял экөөбүз отурабыз, эчтеке кылбай эле. Же клип тартылбайбыз, же эч жака барбайбыз. Ал уюштуруп бизди башыбызды бириктирип, дайыма телевиденияга дагы, клип тартканда дагы, бир жака барганда дагы бизди тим мындай отургучу эмес да. Эми ошондой экен жашоо айланайын. Өйдө ылдый болуп турат экен. Мына азыр Гүлзатымды эскерип Клибин берип койдук бир ырын берип койдук, рахмат силерге дагы. Деги эле ошол азыркы муундагы биздин мына чыгып келаткан жаш ырчылар баягы жарк этип чыгып эле анан бир күнү жалп этип өчүп калып атпайбы? Азыркы жаш муундагы ырчыларга көз карашыңыз кандай? Жаш ырчылар, мен дайыма айтып келем, булар жалкоо, укташат. Уйкуну жакшы көрөт дейм. Уйкуну жакшы көрөт. Убагында ишке барышпайт. Ошол ырды жараттыбы, бир жакшынакай ыры менен жаркылдап чыкты да, бул. Чыккандан кийин ошонун этегин улантып кетиш керек да. Дагы жакшы ырлар менен тынбастан улантып кетиш керек. Мен ушул кыйын болуп калдым деп, бир ыр менен жакшы болгондон кийин ошонун этегине чейин улап, канча жаш берсе ошого чейин улаш керек да. Улаш керек. Талыкпай иштеш керек, эмгектениш керек. Уктабагыла деп койбойсуз. Уктабаш керек, уктабагыла айланайын жаштар, эмгектен келе дейм да. Ошол баягы залкарлар баскан жол дейт. Биздин залкар көзү өтүп кеткен инсандар кыргыз маданиятынын өздөрүнүн бир ополтоодой салымын кошуп кетишти да. Анан ошол залкар инсандар менен чогуу иштешип, чогуу бир гастролдордо жүрүп, бир дасторкондордо чогуу чай ичишкен киши эже катары сизден сураарым да ошолордон бир жакшы кандай касиеттерди көрө алдыңыз? Жана алар менен жүргөн бир кызыктуу окуялар болдубу? Эми алар менен жүргөндө аябай ийменип, жалтанып, уялып турасың да. Кой туура эмес бир сөз сүйлөп албайын, айнайын, кокуй, булар чоң экен депчи, улуу кишилер экен деп. Мына Самар эже менен мен Ысык көлдө жүрүп калдым. Ушунчалык адамгерчилиги жогору, өзү чоң наамдардын ээси, улуу киши, анан маданият укмуш экен аяк кишиничи. Мындай мен ушул наамдарды алган кишимин анан мындаймын дебестен жөнөкөй адамдын жанында комузун деле ойноп, жашынакай ойноп бер десең өзү татынакай болуп эже жүрүп берет экен. Мына ошолор биз ушул убакка чейин мына азыр деле мен ошол кишилерди сыйлайм да. Мына ушул эле Дарык эжелер, мынакей кандай адамдар ушулар. Ушулардын жанына барганда мен чогуруп калып барып ушу учурашып ушулар менен кол алышып калайын деп. Мына азыр деле мен деле эл артист болуп калдым, бирок дагы эле болсо ушул кишилердин тарбиясын алгым келет да, дагы кандай бир жакшы жактарын өзүңө сиңирип алгың келет экен да. Эң башкысы маданият адамы, чыгармачыл адам жөнөкөй болуш керек деп коет го. Мындай бийик болбош керек. Бийик болбош керек. Элдин кишиси болгону эми ошол эл менен аралашып жүрүш керек. Чуркап эл учурашпаса койсун, элге сен барып учураш. Өзүң барып учураш. Өзүң барып учурашсаң, анан эл тааныйт. Анан биз сахнадан башкача кийинип алабыз, кээде жөнөкөй жүргөндө башкача кийинип аласың, анан таанып туруп анан мынтип кетип калган болбойт да, кээ бир адамдарды. Эми биз элдин баарын тааный бербейбиз дечи. Мындай кээде бир немелер болуп калат. Анан кээ бирлер көчөдөн көрүп деле сүрөткө түшүп алалы, сиз баланчасызбы деп калат да. Ошондо ошолордун шагын сындырбай, татынакай болуп туруп, ооба деп кучактап коюп, көңүлүн алып койсоң, ал канча кишиге жөн өтөт. Айтат, мындай экен, мындай. Мен өз кулагым менен жөнөкөй адам экен. Жөнөкөй экен, мындай экен. Артисттер, ырчылар мындай болот турбайбы деп баарыбызга жакшы сөз сиет да. Анан кээрлерибиз бар да, анча-мынча мындай. Жем ошол эле жерде баягы кээ бирки убакта убакыт тар болуп калат да. Ооба, тар болуп калат. Бирөө менен сүрөткө түшөйүн десең, тигил жакта дагы бирөө шаштырып атат. Жолбосо концерт коюп аткан убакта очередиң убактың келип калат. Анан кетип калсаң дагы айтат да. Ой, Шахыр эже биз менен сүрөткө түшпөй, бизди карабай кетти дегендер да болот, Андайлар да болот. Ошондой убакытта эптеп чыгасың да сурулуп. Концерт болуп аткан бүтөрү менен
келип басып калышат. Кийимиңизди чечилмей туруңуз. Эми баягы кийимди чечип кичине эс алайын дейсиң да. Концерт бүткөндөн кийин өктөп жүктү үстүңөн жүк алып койгондой бир эс аласың да. Чечинейин деп алсаң эшиктен киришет, анан кайта баягы тебетейлериңди чечип койгон кийимди кайта кийинип алып анан кайта коем, сүрөткө түшүп коеюн айдан. Ошол эле убакта элдин көңүлүн калтырбаганга аракет кылдым. Анан тиякта чакырып атат, сен айткандай. Чакырып атса аяка барыш керек да анан. Эми туура түшүнүңүздөрчү, анан эме мурун автограф алчу. Ал убакта телефон жок. Азыр телефон жок. Анан чиге белеп бирдекелерди жазып берсең ал түшүнүксүз. Кээ бирлери жанагындай барак-сарак көтөрүлө келип калчу. Жок дегенде китеп, мындай блокнот болсо дагы жакшы да. Анан көңүлүң калтырсаң эртең дагы жаман көрүшөт. Бул кыйын болуп калдыңбы, бул жаман деп анан жамандаса да коркосуң да кокуй. Ошон үчүн элдин суунун агымы менен, элдин агымы менен гана элдин көңүлүн калтырбаш керек да. Менин оюм ошондой. Эмне болгон күндө дагы ушу эл колдоп, колча ушу концертине келип аткандан кийин баары бир ошо элди сыйлаш керек. Кандай болгон күндө дагы. Ошол элди сыйлоо жагы, баягы улуу кичүүнү айырмалап билүү жагы эми сиздердин убакытта аябай жакшы болгон да. Өтө. Анан улуудан өйдө өтүп кетпеген, ошол залкар инсандарды, залкар адамдарды сыйлаган. Анан азыркы жаштарды карап турсаң, чындыгында баягы эмненин заманы, интернеттин заманы болуп калды. Ооба. Телефон менен сүрөткө түшөт, каласа түшпөй кетет. Мисалы сизди кайсыл жерде болбосун мындай көрүп сүрөткө түшөлүп өзүңүздүн айтымыңызга караганда, ошол адамдар менен барып сүрөткө түшүп, алардын көңүлүн оорутпайын деп аракет кыласыз. Мүмкүн азыркы жаштар ал көңүлгө карабайт да. Ошон үчүн азыркы жаштардын жанагы ырдап аткандагы өмүрү кыска болуп калат. Өзүнүн өмүрү эмес айланайын, аларга мен андай узун өмүр жашоону каалайм. Чыгармачылыктагы чыгармачылыгынын өмүрү кыска болуп калат. Койчу деп 1-2 концертине кирет, андан келбей коюшат. 1-2 жыл жашашат, ошол ыры 1-2 жылдан жакшы болбой калат. Ошон үчүн жакшы болуш үчүн эл менен болуш керек. Жөнөкөй болуш керек. Ошол. Азыркы убакта эми учурда мына Жалал Абад шаарында иштеп атасыз, эмгектенип атасыз. Ал жакта да жөн жүрбөй чыгармачылыктын үстүндө талыкпай иштеп аткан биздин улуу муундагы аксакалдарыбыз бар, таланттуу адамдар бар, залкарлар бар. Бар. Кайсылар бар азыр ошол жакта иштеп жаткан? Сизден улуу же болбосо сиз курактуу? Биздин филармониянын директору азыр жаңы Базарбай Мадаморов деген бала иштеп атат. Кудайга шүгүр, жакшы эле иши иштеп атат, жетекчи болуп атат. Өзү мурунда иштеп кеткен. Азыр директор болуп иштеп атат. Азыр Токтомурат Осмоналиев деген бала бар. Комузчу. Комузду ошол Бишкекте, Кыргызстанда 3 комузчу болсо ошонун бирөө. Бүгүнкү иштейт. Ооба, мен менен оркестрде иштейт. Таланты жакшы, чет мамлекеттерге барып келди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болду. Бала чакалуу, өзү таланттуу. Ошолор менен иштешип атам. Ал жерде Алимбек Матов деген жигитибиз бар, жашынакай, ошол манасчы, жакшы манасчы. Кыргызстанда көп баягы жакшы манасчылардын конкурстарына катышып, ийгиликтери менен жүрөт. Дагы чыгармачылыктардан ошол эле пока азырынча ошолор менен иштешип атам. Анан калгандары жаштар Абдыкайым Ашымбаев деген балабыз бар, Кумар Матиев деген балдарыбыз бар. Эми алар деле канча жашка чыгып калды десем болот. Эми ушу элге чыгып жаша калышты да. Ийгиликтерди каалайм да аларгачы. Эми буйруз эми алар дагы ошол маданиятка кошкон салымы, ошол аркылуу бир жакшы наамдарды алып, заманыбыздын залкары, азыркы убактагы ошол жаштарга бир өзүнүн тарбиясын, үлгүсүн бере турган жаштар экен да. Сиздер менен чогуу иштеген. Алар маданияттын мыкты кызматкери болуп калышкан. Кийинки тепкичтерге кетип атыптыр да. Уже жылып кетип атат. Ырдагандары, таланттары эми Жалал Абадта тияк-бияка концерт койгондо ошолор менен чогулуп концерт коем да мен дайыма. Бишкекке деле алып келгем аларды концерттерде. Анда эмесе Чакыр эже келиңиз эми кайрадан бир жакшы чыгарма берелик. Ыргалык. Себеп дегенде мынакей биздин Чакыр эженин ырларын кимдер гана укпайт, кимдер гана сүйүп укпайт. Анын арасынан биздин берүүнүн көрүүчүлөрү экран артында Чакыр эженин да бир ырын уксак экен деп турат. Аны эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн Шахра Талиповадан жагымдуу музыка кабыл алыңыздар.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз Шахар эженин Эне тилим деген жакшы чыгармаңызды уктук. Ушул Эне тилим деген чыгарманы кайсыл жылы жаздырдыңыз? Репертуарыңызда ушулар барбы? Бул бар. Мурун муну Гүлзат Ырдаш эле да. Бул обону Болот Садыковдуку. Анан Гүлзат Ырдаган мага жакты. Өзү мурун Ырдаш эле анан улантып коеюнчу деп анан мен оркестрлештирип, жанагы эстрадага салдырып, аранжировка кылдырып анан кийин ырдап атам. Муну Эне тилим, эне сүтүм, ыйыгым деп ырдабасак болбойт. Себеби дегенде өзүңөр билесиңер, арабызда Кыргызстанда жашап туруп, эне тилин жакшы сүйлөй албагандар, эне тилин жакшы мындай өздөштүрө албагандар толтура, жетекчилерибизден деле, балдарыбыздан деле, мекендештерибизден деле толтура болуп атат. Ошолорго сабак болсун деп Эне тил жөнүндө эне тил жөнүндө мен дайыма ошону ырдап келем. Бул өзүмдүн ырым, мындай чыгармачылыкка кошкон ырымда, бул репертуарымда бар. Жакшы, эми жыл жаңырды, 2022 жылды баштап отурабыз, 2 айын өтүп кеттик. Ооба. Быйылкы пландарыңыз кандай? Быйыл ошол чыгармачылыкка ушундай Кудай буйруса эми жакында жаңылууларды киргизели деп атасыз. Жаңылуулар Кудай буйруса жакында мен даярданам. Менин филармонияда иштеп аткандан кийин ошолор чогулуп алып, Ошко бир концерт берели деп атабыз. Анан Филармония общий концерт. Эми аерде мен ызчы болуп ырдап берем да. Анан мындай даярдаган жагына келгенде, сахналаштырганда кошо туруп, ошол жерде режиссерлукту кылып, жакшынакай мындай баскыла, дегенде баскыла, минтип тургула, уюбуз болуп тургула деп баарын айтып, жандуу менен ырдатканга аракет кылам да. Андан кийин Бишкекке Кудай буйруса концерт берели деп атабыз. Эми Кудай сактасын, мына оорубай эле туралык. Элибиз оорубасын эч качан. Жанагы эле оору жок болуп кетсин. Ошол оору жок болуп эле, айым жок болуп калса, биз шаңкылдап, элдин баарын ырдап, элдин көңүлүн ачканга даярбыз. Тоюна дагы, концертке дагы ушундай дайыма жакшылык болуп турсунчу. Мен ошо оорушпасын биздин элибиз. Биздин маданияттын өнүгүшүнө өзүңүздүн бир аябай чоң салымыңызды кошуп келесиз да. Анан жана биз сүйлөшүп отурганда дагы бир айтпадыңызбы? Өзүмдүн концерттеримде мен өзүм эле режиссер болуп коем, өзүм эле бүт сценарийди өзүм жазам, өзүмдүн концертимди өзүм эле жетектеп коем депчи. Ошол жетектеген концерттер, өзүңүз режиссерлук кылган концерттер өзүңүзгө мындай элге жагабы? Ошол концерттер жагат да. Жагат. Жакпаса, эл жакшы кабыл албаса, мен анда башкача режиссер жалдайт белем, мен колуман келбейт экен деп. Ошону мен мурундан тиги бышырам да. Сахнага чыгып алып бышырып, мына борборго келгенчекте бир 3-4 жерге концерт коюп, сынап, элдерди чакырып толтуруп алып, кол чаптырып, алар кандай кабыл алат? Анан ошого жараша жакшы эле болду деп, анан ошого жараша анан кийин концерттерди уланта берем да. Бул суроону эмне үчүн берип атам, Шакыр эже? Себеп дегенде, мына биздин борборго келип, филармониядабы же болбосо спорт ордосунда бир концерт бергенде билем, Шахра Талипованын концерти ушундай аншлаг менен өттү. Киргенге билет жок, места жок дегенчи. Анан ошондон сурап атам да, ошо өзүңүз режиссерлук кылган концерт ушундай жогорку деңгээлде өтөт окшойт депчи. Эми өзүң оюңдагыдай кылып эме кыласың да. Мына жерге мунаны коебу, мунаны койсо мынандай болот деп. Өзүң эми мен мына 52 жыл болуп калды иштегене ушу маданиятта. Өзүңөн өзүң режиссер болуп калат экенсиң да. Билесиң. Билесиң, кой, мынаны мынандай алсак, мынандай болуп калат. Мына ырчылардын ири койсок деп программа түзгөндө дагы ошо кийимди которуп, конго жетише турган кылып, бири-бирине жолтоо болбой турган кылып, программаны ошого ылайыкташ түзөм. Анан мынандай кылып чыгаралы деп, анан ошо сахнада иштеген балдар менен да сүйлөшөм. Мына жери мынандай, мына жери мындай айланайын да. Ошого жардам берип койгула. Унута көрбөгүлө деп жан талашып, чуркап, кайта жана пультта отурган балдарга келип, жанын койбой айнанайын айта көр, азыр мен тиги чыкканда, бу чыкканда эме болуп калбасын, токтоп калбасын, уят болуп калбайлы деп. Концерт бериш өзүнчө бир азап, уюштурганы азап, кыйын. Ап келгени, ап кеткени, эми аягын айтпай эле коюнса да коюн, ал өтө азап да, чынын айтканда. Өмүрүң кыскарат, чынын айтканда. Мен үчүн башкаларды айтпайм. Оор да, өтө. Ошондой кылып ана даярданып алып, концертти берсең, үзүрүн көрөт экенсиң. Мен Кудайга шүгүр, өзүмдүн 60 жылдыгымды бергенде, өзүң айткандай укканың туура эле, мен мактанбай эле коеюн, сен угуп турсуң. Андан Гүлзат эскерүүсүн бергенде Кудайга шүгүр. Аншлаг болду. Аншлаг, Кудайга шүгүр, жакшы эле келип берди. Рахмат. Ар дайым ошондой
алдыдагы дагы пландарда кое турган концерттериңиз ар дайым аншлаг менен өссүн. Анан баягы чыгармачылыктын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, баягы чабандарга концерт коюп жүрбөдүңүздөрбү жаш кезде? Ооба. Баягы бут тоңгон, кол тоңгон, өзүңүз айткан кийиз өтүк. Анан ошондо ал убакта режиссер бар беле, жок беле? Ал убакта деле режиссер бар болчу, ал убакта чоң режиссер бар болчу. Бирок биз чакан группа болуп чыкчыбыз да. Бир 7-8 киши болуп бар эле чыкчыбыз. Анан ал талаага чыкканда режиссер деле жок. Программаны сен чыгасың деп чыгып берчүбүз. Бир 5-өөбүз чыксак, 5-өөбүз бир жарым сааттык, 1 сааттык концертти нормально берип койчубуз да. Аерде бир 1 сааттык же жарым сааттык эле концерт берчүбүз өзү. Бирок ошонун ичинде жанагы уйдун кыгы жыттанып, чаң-паң жыттанып анан кетип калчубуз, жашап калчубуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мынакей биздин Куттуу студияга Залкарлар баскан жол берүүсүнө атайын алыстан Жалал Абад шаарынан келген Кыргыз Республикасынын эл артисти, учурда Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип жаткан биздин Датнак эжекебиз Шахыр эже болуп отурат. Шахыр эже, эми дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, ушундай барып бизге бир жакшы залкар инсандар жөнүндө, Асанкалы Ырысбайлар жөнүндө, ошол эле Токтогул театры жөнүндө бир жакшы кеп кеңештериңизди айтып бердиңиз. Алдыдагы кыла турган иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сизге. Ар дайым чыгармачылыгы ийгилигиңиз арбый берсин, ар дайым сиздин концерттериңиз өзүңүз айткандай, өзүңүз режиссерлук кылган концерттериңиз ушундай аншлаг менен өссүн. Дагы бир жолу сизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чыгармачылык ийгилик, баарыңарга ден соолук каалайм. Эл журтка тынччылыкты каалайм. Светибиз өчпөсүн, суубуз көп болсун. Айтканыңыз келсин, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Шахыр эже болду. Азыр сиздер менен коштошуп, андан кийин Шахыр эженин бир жакшы чыгармасын, жакшы бир клибин көрөбүз. Ал эми кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар. Hayranam kızım akın
жарашып бизге сизге бул дүйнө жарашып бизге бул дүйнө жарашып абла сизге бул дүйнө жарашып кызым бизге бул дүйнө жарашып биз